Assalamu alaikum Kırgız elim, amansыңар, тынсыңарбы? Бүгүн выходной күнүңөр жакшы өтүп атабы? Бүгүнкү темабыз туугандар, Ош шаарындагы элдин митингге чыгышы, Райым Миллионду колдоп чыгышы. Ошол боюнча тема, бүгүнкү ошол боюнча тема туугандар. Ошо Райым Миллион, биздин ошо Райым акабыз, бул Райым акабыз Атамбаевдин башын жеди. Жээнбековдун башын жеген бул кишиче. Эми бул ушинтип барып турса, Кудай кааласа, жакын арада Садыр Абаңардын да башын жейт. Мына мен силерге как эксперт катары айтып коеюн. Бул өтө кооптонуу болуп турат, себеби туугандар, бул Райым Миллион, бул ошо Атамбаевдин малында жөнөкөй эле бир таможнянын замы болчу. Мындай айтканда Кулматовдун замы болчу. Бул ошо Атамбаевдин жокери болчу. Ошол жокер мындай айтканда шахматта пешка болчу да. Ошо пешка мындай айтканда көтөрүл вазир болуп калды. Мындай вазир дагы эмес, бул хан болуп калды туугандар. Ошол пешка Райым Миллион, Атамбаев малында Райым Миллион атка конгон ошо Атамбаевдин малында болот туугандар. Бул Райым Миллиондун аркасында чоң күчтөр бар туугандар. Мында ачык эле айтыш керек, бул Райым Миллион баягы международный, мындай айтканда эл аралык бир мафиянын мындай шериктери болот десек деле болот. Бул жерде бир эле Райым Миллион эмес, бул жерде керек болсо СНГ, вес СНГ, Россия, керек болсо Европадагы көп чиновниктер бул менен байланышат. Бул адам менен көп иш кылышат. Бул адам керек болсо Кытай менен да байланышы бар. Себеби бул киши жөнөкөй пешка киши, ошо мал Атамбаевдин да пешка болуп жүрүп, кийин чоңойду да, мындай айтканда өзүнчө бир клан кылып, ошо Матраимов деген клан кылып, ошо Атамбаевди түрмөгө тыккан да ошол киши болот туугандар. Жээнбековду бийликтен кетирген да ошо киши болот туугандар. Садыр Абаңарды бийликке алып келген да ошо киши болот туугандар. Буну азыр ушинтип камап, бул камалганы өзү чын эле, жакшы эле болду камалганычы. Бирок деген жери бар да туугандар. Бирок деген жери туугандар. Райым Миллион керек болсо бул Садыр Абаңардын башын жеп коюшу мүмкүн жакын арада. Ошон үчүн туугандар, биз кыргыз эли, мен таң калдым, баягы коррупционерлерди бизде даңктап калган турбайбы? Бизде бул эми мындай айтканда Райым Миллион настоящий коррупционер. Американын госсекретары буну багы Магнитский деген списокко киргизген. Эсиңиздер барбы, жокпу? Бул Магнитский списокте жөнөкөй адамдар кирбейт туугандар. Буга өтө баягы коркунучтуу бандит, сандит, мындай айтканда кылмышка шектүү адамдар кирет да ал жергечи, Магнитский списокко. Бул жөнөкөй список эмес туугандар. Валейкум ассалам, каниет. Ошон үчүн туугандар, мен сиздерге бир нерсе айтып кетейин. Баягы эмне деп коет? Оозу кыйшык болсо да байдын баласы сүйлөсүн болуп атат туугандар. Азыркы заманда ошол сөз болуп атат. Эми билбейм, азыр мен бүгүн эртемен туруп ошо Оштогу митингди көрүп, аябай көп адам аябай көп туугандар. Мынчалык адам бир жок дегенде 1000ден ашык адам да, 1000ден да көп, бир 2000ге жакын барышы мүмкүн. Ошту площадь толуп калыптыр, Ош шаарындагы площадьта. Кече эле ошол жерде жүргөн Садыр Абаңарды колдоп жүргөн баягы Исраилов деген бала бар эле, тааныйсыңарбы? Баягы Адахан Кимсанбаевди маскалдап, сенсиреп чыгып, ошентип чыккан бала жүрөт. Ошол бала эфир алып жүрөт. Ошол Садыр Нуркожоевду колдоп чыгып, Адахан аканы жамандап чыккан бала азыр Райым Миллионго өттү. Райым Миллионду мактап ошо митингден жүрөт туугандар. Мына биз ошол сатылма элдин бири болуп калган окшойбуз туугандар. Кече эле ошо Садыр Нуркожоевду мактап, өпкөлөп жүргөндөр бүгүн уже Райым акамын арыгын чабышып, ошо Райым акамы мактап арыгын чабып жүрүшөт. Бул кетиште туугандар көпкө барбайбыз. Мен айтканмын, башында айтканмын. Бул Райым Миллионго эч кимдин күчү жетпейт. Мен сиздерге башында айткам, керек болсо айттым. Атамбаевдин, керек болсо ошо Атамбаевди ушу Райым Миллион каматкан. Жээнбековди ушу Райым Миллион кетирди туугандар. Баягы биримдик менен Мекеним Кыргызстан деген партиялар бар билем. Эсиңиздер барбы? Ошолордун конфлигинен, ошолордун эки партиянын конфлигинен
ушул шайлоонун жыйынтыгы жокко чыккан туугандар. Ошол парламент шайлоонун жыйынтыгы жокко чыкканын себебини 5-октябрда эл чыккан. Ошонун айынан. Ошон үчүн туугандар ойлонойлу. Кечээ эле Садыр Абанын арыгын чабып жүргөндөр бүгүн ошо Райым Миллондун арыгын чабып атат. Мен башында айтканмын. Райым Миллонду саясатка алып келип атат деп. Мен башында айткам, бир жума мурун айткам. Буну даярдап атат саясатка. Керек болсо ошо Садыр Абаңардын местасын ошо Райым Миллон ээлеп калышы мүмкүн жакын арадачы. Ошондой туугандар. Ошол мен себеби бул айтканым себеби эмнеде туугандар? Ошол эле Садыр Нуркожоевичтин арыгын чабып, мактап, жалгылап ошо шайлоодо жүргөндөр азыр Райым Миллондун алдында бетин өпкүлөп жүрүшөт ошол эле. Ошол бала Исраилов деген бала убагында Казакстанда кулчулукта жүргөндө Адахан Кимсанбаевич 10 миңге жакын кыргызстандыктарды Казакстандан кулчулуктан алып жүрүп келген баланын ошо ата-энеси менен кошо ушул бала да ошо кулчулукта жүргөн бала эле. Ошол шайлоо учурунда, ошо президенттик шайлоо учурунда Адахан Кимсанбаевичти сенсиреп, ошол Адахан Кимсанбаевичтин жердеши катары сенсиреп, жаман кара ниеттерин айтып чыккан эле. Ошол бала мен бүгүн көрүп турам Ош шаарында Матраимовдун арыгын чабып атат азырчы. Бул кетиште туугандарым, мен сиздерге айтып кетейин, бул кетиште жакшы көп алыстыкка барбайбыз. Ошон үчүн бир муштумга чогулуп туугандар, ушундай коррупционерлерди коргогон, коррупционерлердин арыгын чапкан пактакорлорго чара көрүнүш керек туугандар. Мен ошого айтайын деген сөзүм, качан гана кыргыз эли биримдик болуп, бир муштумга чогулса туугандар, ынтымактуу болсо, ошондо гана Кыргызстан эли алдыга жылат туугандар. Кыргызстан Республикасынын экономикасы көтөрүлөт. Анан дагы бир нерсе айтып кетет турган жерим туугандар, кечегинде российский телевидениеде жүрөт, мындай айтканда интернет булактарында жүрөт, Кытай Республикасына Кыргызстандын гос объектилери өтүп кетиши мүмкүн. Баягы стратегический объектилерибиз, баягы жерибиз, гэсибиз, тесибиз, мындай айткандачы. Ошол боюнча кулак кага башташсын Россия булактары ужатчы туугандар. Бул дагы өтө коркунучтуу нерсе. Мен ушул ким келсе дагы, ушул президенттикке ким келген адам болсо дагы, ошо кудурети жетпейби, мен билген бул кишинин кудурети жетпегенине. Ошон үчүн туугандар, биз бул шайлоодо да адаштык, себеби фальсификация болду. Фальсификация болгону менен бул кишини ошол 500 миңдей, 600 миңдей фальсификация менен тандап алышты. Эми бул кишинин деңгээли жетпейт. Бул кишинин деңгээлин биз көрдүк. Кече Россия Федерациясына келгенде дагы аброюн көрдүк кандай кылып тосуп алганын. Эми аманчылык, эсенчилик болуп турса, Кудай кааласа, ушу Кудайдан тиленебиз туугандар. Ушу президентти тандашты үйрөнөлү кыргыз элин. Президентти тандашты үйрөнбөсөк туугандар, бул туңгуюктан чыгышыбыз өтө кыйын болуп калат туугандар. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар. Дагы эфирге кирем туугандар. Саламатта калыңыздар.